Assalamu алейкум. Атым Тынчтык, Бишкектин тургуну болом. Эң биринчи жолу Тауып атабызга 2007-жылы келип көрүнгөнбүз. Баш оору менен, сары коорусу менен келген болчумун. Кудайга шүгүр, дарыланып, ошондон бери ден соолугум жакшы. Андан бери оорусак көрүнүп турабыз. Акыл кеңеш сурап, ак батасын алып турам. Ошо акыл кеңешин сурап, ак батасын алып, чоң окуу жайга тапшырып, жакшы кесипке ээ болдук. Дагы айтайын дегеним, 2020-жылы Кытайда пандемия күчөп жаткан кезде окууда болуп калдым мен. Ошондо бардык оору катуу жүрүп аткан шаарлардан өтүп, аман-эсен Кыргызстанга келип алдык. Кудайга шүгүр. Алла Тааламдын колдоосу менен Тауып атабыздын Курандагы шыпа берүүчү аяттарын окуп, дем салып берген дары чайлардын күчү менен, Курандын касиети менен аман-эсен элиме жетип келдим деп толук ишеним менен айта алам. Себеби мен Кытайга окууга кетип жатып, бир курс лечение алып, дары чайларды ичип кеткенмин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Келгиле, охо, мен балдарым келип турга, кел улам. Мен татты гүлүм келип турга. Айнанай. Чоң кыз болдуңбу? Ох, жени. Татты гүлүм дейт. Ошондой эле Тауып атабыздын ак батасы тийип, өзүмдүн көңүлүмдөгүдөй жакшы ата-эненин кызына хайып никемди кыйып, багым ачылды десем болот. Келинчегим Айсул экөөбүздөн азыр бир кызыбыз бар. Өзүмдүн туруктуу жумушум бар, жашаган үйүбүз бар. Бактылуу жашап атабыз деп айта алам. Кудайга шүгүр, Алла Таалама ыраазыбыз. Тауып атабызга, Салим бөбө апабызга терең ыраазыбыз. Кандай анан? Жакшы, шүгүр. Жакшы. Өзүбүз ден соолугубуз жакшы ата. Там бүттүбү? Буюрса бүтүп калды. Жакшы. Менин атым Айсулуу. Мен Кубанычбек Тауып атамды 2012-жылдан бери тааныйм. Биринчи жолу 2013-жылы келип, дарылоого келгем. Башым, боорум ооруп, больницага барбайбыз. Ушактан келип дарыланып, дары суу, дары чайларды алып ичип турабыз. Атаман дайыма акыл кеңеш алып турабыз. Жумуштарыбыз чыгып калса, ар дайым атаман акыл кеңеш алып турабыз. Атамдын акыл кеңеш ак батасы менен Тынчтык деген ыймандуу жигитке турмушка чыктым. Кудайга шүгүр, азыр бактылуумун. 2022-жылы Арузат аттуу кызды болдук. Кызыбыздын атын Азан чыкырып атабыз коюп берди. Жараткан Алла Таалама шүгүр, ыраазымын. Кубанычбек атам менен Салима апама рахмат, терең ыраазымын. Кааларым чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсү менен аман болушсун. Көп жакшылыктарды каалайм. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим. Бүгүнкү күнү ушул биздин YouTube каналга келип, өз ыраазычылыктарын билдирген оğlum Тынчтыкбек менен кызым Айсулуу жана неберем Арузат келишиптир. Ушулар өздөрүнүн ыраазычылык билдириктерин айтып атат. Мен ушуга себепкер болгон дарыгер ата катары өзүмдүн кандай жол менен жардам бердим, ушулар тууралуу бир аз маалымат берейин. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Аллах Тааламдын кудурети менен Кур'ан-ы Каримдагы шифа берүүчү аяттар менен жана табуу илиминин күчү менен ушул үй бүлөгө жардам бердим. Биринчи айта турган болсок, ушу Тынчтык уулум bir 18-19 жашынан бери эле бизге келип дарыланып жүргөн, кандай оорулар менен кайрылган,
кандай оорулардан шифа тапты, буларды өзү айтып бериптир. Мен аны кайталап айтпай эле коеюн. Бир гана айта турган нерсе, ошол келген күндөн баштап ушул күнгө чейин бизде каттоодо турат. Ар дайым ооруп калса келип дарыланышат, акыл кеңеш сурашат, баталарды алып турушат. Ошол биздин берген бата менен, биздин берген акыл кеңеш менен эрезеге жатып чоңойду, намазкөй болушту, 5 убак намазга жыгылды, жогорку окуу жайга тапшырып билим алды. Андан кийин үйлөндү. Ушу биздин менин макулдугум менен, менин акыл кеңешим менен бир ыймандуу, ата-эненин ыймандуу кызына жолугуп, нике кайыптан бак ачылып, жол ачылды. Ушул жерден эле ошол кызыбыз Айсулуу дагы көп жылдан бери мектепти бүткөндө 1-2 курсунда келген, башы, боору ооруп келген болчу. Ошол ооруларына шифа таап, андан кийин ушу бизди ата деп ооруп кыйналган кезде бул кызыбыз да келип ушул жерден дарыланып жүрдү, акыл кеңеш сурап жүрдү, окуу жайларын ийгиликтүү бүтүп, ушул Аллах Тааламдын каалоосу менен иши нике кайып буйруп, ушул экөө тең бизден дарыланып жүргөн. Ушул жактан биз себепкер болуп калып, ушу кызыбыз менен уулубуз экөө баш кошуп, бирин-бири жактырып, үйлөнүштү. Нике кайыптан бактары, жолдору ачылды. Үйлөнгөндөн кийин кыздуу болушту. Ал кызым менин небере кызым. Атын Арузат кылып азан чакырып ат коюп бердим. Бул баягы айтканды уккан жакшы болот экен. Ушул 10-догон, 15 жылдарга кетип калдык окшойт. Ушулардын ичинде жазышкан жок, тайышкан жок, туруктуу болушту, акылдуу болушту, сабырдуу болушту. Жакшы ниет менен келип жүрүштү эле. Мына Кудай Таалам жакшылыктарын буйруп, экөө тең билимдүү болду, үй бүлөлүү болушту, балалуу болушту. Азыркы жерде өздөрүнүн жеке менчик салган тамдары бар, үйлүү болушту. Аллах Таалам көп рызыкларын берип атат, рызыкларын берекеси менен берип атат. Ыймандан чыгышкан жок, урушкан жок, талашкан жок. Кудайга шүгүр. Ушул балдарым бактылуу болуп жашап атат. Эгер ушулар бактылуу болуп ийгиликтерге жетип аткан болсо, бул менин батам, менин дуам, Аллахтын каалоосу. Ушул учурдан пайдаланып, уулум Тынчтыкбекке, кызым Айсулууга, неберем Арузат үчүн дагы Аллах Тааламдан дагы жакшы тилектерди, ниеттерди тилеп суранам. Аллах Таалам ушу уулум менен кызыма, небере кызым Арузатка чың ден соолук бериңиз, узак өмүр бериңиз, бак таалай, бак дөөлөт бериңиз. Ушул балдарыма берип аткан рызыклардын баарын берекеси менен бериңиз. Ушул балдарымыз асман жерден келген апааттардан, ар кандай табигый кырсыктардан, жол кырсыгынан, суу кырсыгынан, өрт кырсыгынан, аба кырсыктардан сактаңыз. Жугуштуу оору кесел дарттардан, илдеттерден, сасык тумоолордон сактаңыз. Ыймансыз адамдардын лапазынан, назардан, каргыштан, көз тийгенден, тил тийгенден сактаңыз. Аллахым, балдарым өмүрлүү, бактылуу болсун. Аллах Таалам ушул уулу менен кызыма дагы көп перзенттерди бериңиз, эркек перзент бериңиз. Үй бүлөсү менен аман болсун, эли журту менен, тууган уру менен бар болсун. Амин. Аллаху акбар.